Bismillahirrahmanirrahim. Sözümdü, merimdi, urayımdı Allah'ın isminden başlayımın. Salamım жалпы Кыргыз элине, момун мусулман bir тугандарга, жети областта Дубанда жашап жаткан bir тугандарыбызга, чет мамлекетте жүргөн мекендештерибизге саламыбыз болгон болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу Кыргыз элим, урматтуу момун мусулман bir тугандарым. Ар дайым бардыгыңыздарды ынтымактуулукка, биримдүүлүккө чакырып кетем. Урматтуу bir тугандарым, келиңиздер, ынтымак болойлу, биригейли, ынтымак бар жерде ырыскы бар, бөлүнбөйлү урматтуу bir тугандарым деп. Шул айтсам деле баары бир бөлініп жарына берет экенбиз урматтуу bir тугандарым. Бирок эскертүү бул мусулмандарга пайда берет урматтуу bir тугандарым. Өзүбүз кыргыз калк аз эле калк болсок, 4 миллионго жетпеген калк болсок, анан бөлүнүп эки жарга бөлүнүп атканыбыз, эки жабат болуп бөлүнүп атканыбыз бул туура эмес урматтуу bir тугандарым. Келиңиздер урматтуу bir тугандарым, биригейли, садагулайын алтындарым. Мына кечегиде мен видеодо жүрөт, сайттарда бир чыкты. Садыр Нуркожоевичтин колдоочусу менен мынау Адахан Кенсанбаевичтин колдоочусу менен Эмил экөө бири менен бири эфир кылып, ушундай бир кимдир бирөөлөргө жакты, кимдир бирөөлөргө жакпады. Негизинде мага жаккан жок ушул нерсечи. Мындай болбойт урматтуу bir тугандарым. Кыргыз менен кыргыз чыгып алып, мусулман менен мусулман, биз кыргыз, биз bir туганбыз. Алла Таалам ошон үчүн уру кылып бөлгөн. Сен кыргызсың, сен күртсүң, сен тажиксиң, сен оруссуң деп бири бириңерге жакын бололу деп ошон үчүн бизди кыргыз кылып Алла жараткан муну. Анан бул жерде туруп алып интернетте бириң менен бириң кайым айтышкан бул жерде туура эмес урматтуу bir тугандарым. Туура эмес урматтуу bir тугандарым. Бириңни бириң разга чакырып атасың, бириңни бириң залга чакырып атасың, бириңни бириң чайга чакырып атасың, бириңе бириң гыйбатчылык кылып атасың урматтуу bir тугандарым. Андан көрө Алла Таалам сизди бул дүйнөгө президентти колдосун, аякка сүйлөп чыксын, муну колдосун, базарлык кылып, соода кылып, бизнес кылсын, харам акча жесин, коррупция менен иш кылсын деп жөнөткөн эмес. Алла Тааланын бир эле эмеси бар жөнөткөнү. Алла Таалам өзү Кур'ан-ы Каримде айтат: "Мен адамдарды, жиндерди өзүмө ибадат кылуучу гана жөнөттүм" деп атат. Наркы дүйнөгө барганда сиз үчүн бул нерсени, сиз муну кимди колдодуң, ушу менен айтыштыңбы деген нерсени ал жерден суроо болбойт сизден. Алла Таалам мен сага өмүр бердим, ушунча кол бут бердим, ушунчалык өңүңдү кылып, сулуу кылып жараттым. Сен мен үчүн не кылдың десе, эмне деп бул жооп бересиң? Айткылачы. Ал жерде муну колдодум, аны колдодум өтпөйт урматтуу bir тугандарым. Садыр Нуркожоевичти биз колдобосок дагы, мен силерге ар дайым айтам, биз колдобосок дагы Алла колдоп турат. Алла колдоп турабы? Биздин колдогонубуз бир тыйын. Биз жөн эле себепкербиз, урматтуу bir тугандарым. Биз жөн эле себепкер. Бардыгын кылган Алла гана болот. Эгер мен кылдым эле, мен президент кылдым эле, анан мынандай кылдык эле, биздин атыбыздан президент болду, анан биз үчүн Садыр Нуркожоевич биз кылдык десең, анда жаңыласыңар. 100% жаңыласыңар. Бары Алладан гана болот. Алла Таалам ошол Садыр Нуркожоевич, ошол мурда президенттер дагы төрөлө электе рухуна жазып койгон, сен президент болосуң деп. Каяктан президент болуп чыгып келесиң? Ал жердин түбүнөн чыгып келесиңби? Түрмөдөн чыгып келесиңби? Асмандан түшүп келесиңби? Капталдан келесиңби? Оңунан келип президент болуп келесиңби? Алла печенесине жазып койгон экен. Мына Алла Тааламдын өкүмү менен президент болуп отурат. Кайсы күнгө чейин отурат, аны да Алла билет. Алладан башка эч ким билбейт. Анан антарып түшөбүз, чаап жыгылабыз, биз бийликке жетебиз, бири менен бирин коркутуп атасың, сени ушундай барып алайлы, анан кийин сенин списогуң бар, мунун списогу бар, анан кийин өч алабыз деген андай туура эмес урматтуу bir тугандарым. Мен силерге хак нерсени айтып атам. Келиңиздер биригейли. Туура, Садыр Нуркожоевич туура эмес кетип аткан болсо, туура эмес жолдорун айтып чыгышыбыз керек. Эмнеге айтпашыбыз керек? Бирок мен деле Садыр Нуркожоевичти, Камчыбек Кыдыршаевичти, Курманкул Зулушевичти колдойм. Эмнеге? Эмне үчүн колдойм? Булар Кыргызстанды оңдойм деп өздөрүнүн оозунан чыккан сөздөрү бар. Эл биринчи, эл турат деп. Албетте колдоп турушубуз керек. Бардыгы эле бир заматта оңолбойт урматтуу bir тугандар. Өзүбүздөн баштап көрөлүчү мынакей. Сиз төрөлдүңүз. Алей болдуңуз, дагы чоңойдуңуз, биринчи класска жана чоңоюп, анан секин барасыз да. Урматтуу bir тугандарым, келиңиздер бөлүнбөйлү. Бул бардыгы Аллах Тааланын өкүмү менен. Анан наракта туруп алып, Садыр Нуркожоевичти антарып жыгытабыз, биз жыгытабыз деген ал 100% адашасыңар.
Эмне үчүн дегенде, Аллах Таалахым эгер Садыр Нуркожоевичтин даражасын көтөрүп койгон болсо, дүйнө жүзү боюнча өлүп калган пайгамбарлар да келип дагы даражасын түшүрө албайт, көтөрүп койгон болсо. Эгер даражасын түшүрүп койгон болсо, дүйнө жүзүндөн өлгөндөр, тирилип өлүп калгандар тирилип келсе да кайра түшүрө албайт да, көтөрө албайт, кайрачы көтөрө албайт урматтуу бир тууган. Ошон үчүн муну колдоочу Алла гана болуп атат. Ошон үчүн биз жөн эле себепкербиз. Келиңиздер, бөлүнбөйлү. Эмне пайда бар, урматтуу бир туугандарым. Канчалык аладан президенттер өттү. Булар дагы бул президенттен, бул биздин журтбашыбыз деле президенттиктен убагы келсе, мөөнөтү кетсе, бул деле келет, башка президент келет. Бул заман ушундай болуп келе жатат, туурабы? Союзда эле Акаев келди, Акаевтен кийин Бакиев келди, Бакиевтен кийин Атамбаев келди, Атамбаевтен кийин Сооронбаев, Шарипович келди. Аллахтын өкүмү менен мына Садыр Нуркожоевич келди, Садыр Нуркожоевичтен кийин Аллахтын өкүмү менен дагы башка бирөө келет. Анын печенесине уже жазылган ким келет экен. Ошон үчүн урматтуу бир туугандарым, бир туугандай боло турган маалда турабыз. Бөлүнбөйлү. Анан бириңи дебатка чыгып, бириңди көрсөтүп, ал жерлерде өзүңөрдүн текеберлигиңерди колдонуп коюп атасыңар. Эки жагыңарга тең айтам, урматтуу бир туугандарым. Албетте Садыр Нуркожоевичти колдойлу. Садыр Нуркожоевичти колдогон жана биздин бир туугандарыбызга эми айтам, бир туугандарым, теңелбейличи. Бокту чачырасаң бетине чабылат да. Кереги жок. Нарактагы бир туугандарыма эми айтам, садагоен алтындарым, келгиле бир болойлу. Биз бир болуп муштумдай боло турган болсок, Кудайым буйрса бардыгы ийгиликтүү болот, урматтуу бир туугандарым. Алла разы болгон болсун. Жакшынакай бир туугандарыбыз бар. Политика менен иши жок, эч нерсе менен иши жок бир туугандарыбыз бар. Алла разы болгон болсун. Кээ бирки азыркы президент ким десең, тааныбаган биздин бир туугандарыбыз бар экен, тоодон. Ушундай урматтуу бир туугандарым. Ошон үчүн аман болойлу, эсен болойлу, бардыгыңыздарды ынтымактыкка чакырып кетем. Кудайым буйрса, бул жаман нерсенин аркасында жакшылык бар дейт. Жакшылык нерсенин аркасында жамандык бар дейт, урматтуу бир туугандарым. Ошон үчүн тынч болойлу, аман болойлу. Алла Таалахым жүрөктөрүңөргө хидият нурун берген болсун. Силер дагы Алла Таалахтын өкүмүн аткарганга насип эткен болсун. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху.